Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Экраныңыздарда турган таза кандуу абердин ангус букалары сатылат, достор. Назар салып көрүп туруңуздар. Көрүңүздөр, мынакей кимдеги уруктукка издеген болсо караңыздар. Этке сатылбайт, туугандар, уруктукка. Мындайлар азыр келиши кыйын болуп атат. Көрүңүздөр, мына. Туугандар, бул букалар Чүй облусу Токмок Гегети айылында доставкаларын уюштуруп берет. Мынакей ушундай болгон 2 жаш, 2 тиш, туугандар, 2-3-4 тишин бузуптур. Ушундай таза кандуу ангустардан издегендер болсо көрүңүздөр. Бир симментал бар ичинен. Жалпы саны 26 баш ангус букалар. Туугандар, сиздер үчүн оңой, мынакей телефондо ишти бүтүрөсүздөр. Көрүңүздөр, видеого лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Группаларга ыргытып коюңуздар. Ушундай букалардан издегендер болсо көрүңүздөр, мына туугандар. Ээси толук маалымат берет. Экранда ээсинин номери бар. Чалып байланышып, сүйлөшүп алсаңыздар болот, соодалашып дегендей. Бааларын айтат, баардыгын маалыматын берет. Ушундай ангустардан издегендер болсо караңыздар, туугандар, мына. Ден соолуктары баары жакшы экен, туугандар. Жеп ичиштери анда эмесе угуңуздар, ээсинин номери экранда, чалып байланышып, соодалашып алсаңыздар болот. Ушундай ангустардан издегендер болсо көрүңүздөр. Фермерлер болсо дагы чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Букалар өтө мыкты экен, көрүнүп турат, туугандар. Токмокто, Чүй облусу Гегети деген айылда турат. Ал жагын сүйлөшүп, доставкаларын уюштуруп берсе керек. 27 апрель 2026 жыл. Мына ушундай букалар чыкты сатууга. Туугандар, көрүңүздөр, анда эмесе алган адамдарга буйруп насип кылсын демекчибиз. Сүйлөшүңүздөр ээси менен. Маалыматты толук угуңуздар. Бул жерде 27 бука ангус бар, абердин ангус. Жаштары болсо, бул негизи этке эмес да, только эмеге сатылат. Тукумдукка сатылат да. Кыргызстандын малынын оңдогонго. Общий саны дагы бир кайталайм, 26 баш. 26 баштын жаштары болсо, былтыр келди, ошондо жашы жаңы 2 тиш саябат. 3-4 2 тиш сайды, калгандары саябат эми-эмден. Булар эми букалыкка Кыргызстан, Нарын, Ысыккөл, Жалал Абад, Талас, Ош, Баткенге сатылат да. Булар да Кыргызстан тукумун оңдон дегендер, жанагы 20-30 уйлар барлар, бирден экиден алса болот да. Ошолорго сатылат. Жаштарын айтам дагы бир жолу. Эми 2 тиш саябат да. Bir жаш кезине келген. Bir жаш, азыр 2 жаш болду. Бүт дегендер мыкты. Кыргызстанга мындай бука алып да, этке эмес. Этчилерге чын жүрөгүм чыдаган жок. Этке союп койгонго. Ошондуктан именно тукумдукка алгандарга таза. Таза болгон себеби жанакы базарларда сатылган ангустар, бул жанакы ошондой эле таза ангустун балдары да. Биринчи деп алып моолар болуп калат, бизден кыргыздын уйларынан түшкөндө таза ангус болуп келет, алар бирок экинчи деп алып калат. Булар биринчи. Россиянын Ростов-на-Дону деген шаарынан келген былтыр. Өзүм алып келгем. Анан дагы бир кайталамакчымын. Бул букалыкка ошондой эле ургачылар бар да. Ургачылар азыр башка фермада да, сарайда. Ургачыларын алам дегендерге да ургачылар да бар. Саны буканыкы 25 баш, 26 баш. Ургачыныкы 15 баш. Алар жаштары таза бир жарым жаштар да. Булар эске тура келсек, бесинде эле болболду. Өлчөмө таза 5 кг бар да. Деп алганда эле 270 кг болчу. Негизи азыр 700 кг берет деп айтышканда, оңай басам. Оңай эле туруп. Бир жыл болсо мен дагы тамам менен эле башканчын айтасам да, бир упак берет. Азыр кайталап жатсам да, ургачылар да бар да. Алам дегендерге ургачылар 15 баш. Булар бирден экиден Нарын, Ысыккөлгө, Чүйгө, Талас, Маа шаарына чейин кете турган букаларда Кыргызстандын мыкты букаларын толуктайт да булар. Ростов-на-Дону деген шаардан келген дагы.
Urgaçlары жанында Рязань деген шаардан келген. Рязанская областан алынган ургачлар деле. Точно ушундай ургачлар бар да. Жаштары 1 жаш 6 айлык ургачлар. Булар 1 жаш 10 ай, 2 жаш 1 ай болду да. Ошо кыргыз элим. Букалык. Анан дагы бир көрмөсмөк үчүн дагы бир агыла цементалым бар тиякта. Ал энеси менен кошо келген 1 жаш 8 ай болду да. Ал дагы сүй жергесине жакшы да жанакы. 30 литр 40 литр берем деген кыздарга кошсо. Баасын болсо келишим баада да эми аны сөзсүз баасын айтып кетебиз. Баасына туура келсек эң жакшы жери да. Баасы эми күнүнө деле сата беребиз, күнүнө деле сурапта келишкен, бербей койгон коркок кезинде эле 500 миңден сурайсың. Обязательно кыргыз элине жеткиликтүү болсун деп беребиз. Баасын эми өзүңүз билесиз. Баккан эмгегим деле бар буларга. 300 миң сом деп койдум да. Анан түшүп берем. 1ден 2ден алам деп мына жол киресине түшүп берем. Бирок айтмакчымын, 1 жыл уйга кошкондон кийин өзүлөрү 450-500 миң сом болот да. Колдонуп сатсаңыз деле уктурбайсыз да. Мына могу агыла бука тоже Россиядан келген да. Жашы мына 2ге чыгат эми. Бул жанакы сан уйларды алып келгенде эметкен да. Айтмакчы, Токмок шаарында Гегет айылында турат мал. Чүй облусу Токмоктун Гегети деген айылында турат. Баары аткомда турган эмес. Уяктары бүт гарантия буту башына жооп берем. 1 жыл колдонгондон кийин улар өзүн дагы экесе коюп берет да. 2 жыл иштеп болот буларда. Уйга секип элек кунажындарым бар айтып кетмек. Ошондой эле кунажындарым бар. Кунажындар ушунда канчалык 1 жаш 6 айлыкта. Тура саман менен чөптө турушкан бир мал жемберчин. Жаштары 1 жаш 10 ай, 2 жаш 1 ай. Кийин ошондо айтканда, койсолор депозит жакшы деген да булар. Эми башында Канададан келиптир. Биринчи депозит да булар кызаганды. Эчтек коркулмак жок. Энче кечтен кем калбайт десем деле